биз жалпы эле интернетте отурган мекендештерибизге бир эле Кыргызстанда эмес, бир эле Россияда эмес, башка өлкөлөрдө дагы дүйнөнүн ар кайсы булуң бурчунда отурган биздин мекендештерибиз учурда эпидемияга байланыштуу үйдө отурган учурлары, ошондуктан биз да түз эфирде кечкисин атайын коюп мекендештерибизге болушунча жакшы маанайда тартуулаган жакшы жаңылыктарды, кеңештерди берүүнү туура көрүп отурабыз. Урматтуу Instagram көрүүчүлөрүбүз, биз бир канча секундалардан кийин түз эфирибизди баштайбыз. Супара онлайн радиосунда, Супара каналында мен Мадина Саттар, же болбосо Мадина Жапарова. Супара каналы айта кетейин, учурда Москва шаарындагы ушул мекендештер үнүн жеткире турган онлайн радио, онлайн канал. Андыктан биз менен эфир аркылуу чогуу болуңуздар. Биз сиздер менен байланышта бололу. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер, каналы кайрадан эфирде, сиздердин назарыңыздарда студияда мен Мадина Саттар. Москва шаарында жайгашкан ошол Супара каналы сиздер менен түз эфирде 1 саат бою болмокчу. Андыктан суроолоруңуздар болсо түз эфирде биз менен байланышып, өзүңүздөрдүн кеп кеңешиңиздерди жакшы маанайда тартылган жаңылыктарыңыздар болсо бөлүшүп турсаңыздар болот. Албетте пандемия деп туруп эле же COVID-19 вирусу менен деп туруп эле бүт дүйнө жүзүнө жанагындай терс көрүнүштөгү же маанайда түшүрө турган жаңылыктар эмес, маанай көтөрө турган жаңылыктарды дагы көрсөтүп, бири-бирибизге жеткирип турсак болот. Албетте, андыктан биз менен түз эфир аркылуу 1 саат бою чогуу болуңуздар. Бүгүн бизде эфирде конокто Италия шаарында, Италия өлкөсүндө жайгашкан ошол Италия өлкөсүндө көптөн бери иштеп жүргөн Миргүл Өмүралиева деген эжекебиз конокто болот. Түз эфирде биз менен байланышта болот. Андан кийин Москвада түзүлгөн Кызыл булак айылдык фондунун кассири өзүнүн учурда Москвадагы мекендештерге кандай жардамдарын берип жатышат, булар тууралуу ой бөлүшөбүз. Андан кийин дагы эфир аркылуу кимдир бирөө түз эфирден байланышка чыгам десе, албетте түз эфирден байланышканга чыкканга даярбыз. Ошондой эле сиздерден комментарий менен кандай суроолоруңуздар болсо байланышып биз менен бөлүшүп турсаңыздар болот. Комментарийлер менен же болбосо биздин WhatsApp номерге 8925 808 98 номерине чалсаңыздар, албетте сиздер менен түз эфирде сиздерден келген каттарды, суроолорду, жакшы маанайда тартуулаган жаңылыктарыңыздарды, суроолоруңуздарды албетте кайра эле эфир аркылуу башка мекендештерге жеткирип турганга даярбыз. Андыктан биз менен түз эфир аркылуу чогуу болуңуздар. Түз эфирден бүгүнкү биздин коногубузга ушул Италия өлкөсүндөгү көп жылдардан бери иштеп жүргөн коомдук активист эжебиз Миргүл Өмүралиева эжекебизге түз эфирден байланышканга чыкканга аракет кылайын. Анткени түз эфирден эжекебиз бизге өзүнүн жакшы кеп кеңештерин берип, ушундай эле өзүнүн Москвада эле эмес, Россияда аймагында эмес, Кыргызстанда, ошондой эле башка өлкөлөрдө карантинде отурган, үйдө отурган мекендештерибизге жакшы кеп кеңешин берүү үчүн биз атайын суранган болчубуз. Эжекебиз бир канча жашка барып калса дагы өзүнүн активдүүлүгүнүн, жарандык өзүнүн парзын аткарып, башка мекендештерге дагы болушунча аксакал катары өзүнүн кеңештерин постторунан жазып жүргөн. Көрөсүздөр, угасыздар, көрүп видеолорун көрүп, же болбосо сүрөттөрүнөн же постторунан окуп жүрөсүздөр. Андыктан биз түз эфир аркылуу Миргүл эжеге байланышканга чыкканга аракет кылалы. Анда эмесе биз түз эфирден Италия өлкөсүндөгү иштеп жүргөн эжекебиз Миргүл эжекебизге байланышка чыгып көрөлү. Миргүл эже, саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, Супара онлайн радиосунда, Супара каналында коноктосуз. Ден соолугуңуз кандай эжеке? Түз эфирдесиз. Анда эмесе мен сизге суроолорун беререйин. Бул жакта бизде ошо сизди көрүп турган мекендештерибиз жакшы сизден алган кеңештер боюнча бир өзүңүздүн кеңештериңизди берип кетсеңиз. Азыр эле мынакей күнүгө Италияда саат 6-да, бизде 6-дан өтүп калды да, 6-да күнүгө бир суткада болгон жаңылыктарды айтып атат. Бизде азыр башкы жаңылык эле ушул болуп атпайбы, коронавирустун абдан күчөгөн
чогуу ушу Италия болуп атат. Анан ар бир каналда эле ушул коронавирус жөнүндө сөздөр айтылып атат. Мына азыр эле айтышты, бирок биз азыр жанагы коронавирустун чокусуна жеттик, бирок ошол чокуу мындай тик болбой, мондай болуп атат деп айтып атышат да, жазычы. Анан ошон үчүн мондай бир кетип баратат да, там жай. Демек пикке жана чокууга жете элек деп атат да, Жок, чокууга жеттик, бирок чокуу деген мондай тик эмес, мондай жалпак болуп атпайбы? Мондай кетип баратат да. Анан бирок баары бир акырындан азайып баратат. Вирус чуккандардын саны бираздан азайып баратат. Албетте 113 миң болуп кетти деп аткан, кечээ бүгүнкүсүн жакшы укпай калдым. Анан тартыш болгондор дагы кечээ мисалы үчүн 700 канча эле, бүгүн 620 киши деп жаңы эле айтышты да, 22 деди го дейм. Демек дагы эле мондай ылдыйлагандар бар. Бирок бизге бул деле бир абдан чоң үмүт да, мындайчы. 100 кишиге азыраак кайтыш болгон деле бизге чоң үмүт берип атат. Анткени бирок мындай караса 600 киши күнүгө 600-700 киши кетип калып аткан абдан өзүнчө бир трагедия да бул. Албетте мондай толкунданып, тынчсызданып эметип атабыз баары бир эле. Анан мен азыр эле бүгүн бош күнүмдө, анан кийин бул менин коллегам келгенде башка убакта чыга албайм бир жума бою. Эмеге барып келдим супермаркетке. Азыр деген 3-апрелден баштап маскасы жок дүкөндөргө эч жерге киргизбей калды. Көпчүлүк бар жерге. Италия өлкөсүндө сиз кайсы шаарындасыз эже? Сардиния аралы Калери борборунда. Калери шаарында. Анан кийин мен мындай айтайын дегем да, бул баарыбызды дүйнөдөгү бардык улутка, динге, расага карабай бардык адамдарды мондай бир катуу сыноого кептелип калдык да. Мында деген ар бирибиз деген азыр итальяндар абдан көп айтып атышат, солидаритет депчи. Биримдик бизче айтканда. Мен ойлойм, биримдиктен да башка мондай тилектештик пайда болду бүт планетада. Анткени планетада 7 миллиард адам болсо, анын жарымы 3,5 миллиарды эмеде отурат азыр. Карантинде отурат. Анан ошон үчүн баарыбыздын тилегибиз эле мына ушул эмеден чыгып кетсек. Ушурдагы абалдан, ушундай абалда. Анан мен беркен кеңештеримди көп эле айтып келатам мекендештерге. Биринчиден айтайын дегеним, ошо бизде жакында эле биякта дагы группабыз бар да, ошол жерден да сөз кылганбыз. Ушу Россиядагы жанагы жумушсуз калган биздин мекендештер, мигранттар жөнүндө окуп атпайбызбы, көрүп атпайбызбы? Абалы начар болуп атыптыр, кыйын болуп атыптыр, үйгө да кете албайт, тиякта да кала албайт. Мына ошого абдан мындай биз деле кабатыр болуп атабыз. Анан эми биринчи айтарым эми, албетте өзүңөр деле жардам берип атсаңар керек, бири-бириңерге каралашып, жардамдашып дегендейчи. Мына ошол жардамды мигрантка гана бере алат. Ошон үчүн ошол ушактагы мен кечээ окуганда 3,5 миң беле, 9 миң болуп кеттиби? Тиякта ушундай оор абалда калган Россиядагы биздин мекендештерим. Ошол 9 миң болуп, 10 миң болуп, ошол жерде миллионго жакын мекендештерибиз бар. Бутунан туруп кеткен, абдан жакшы жашоо шарты бар мекендештер абдан көп биздин Италияга салыштыргандачы. Ошон үчүн ошолор абдан көп жардам берсе деп тилеп кетет элем да. Биринчиси баарыбыз эле ошентип
Мисалы бияқта азыр Кыргызстанга жардам бере албай атабыз. Анткени деген өзүбүз минтип карантинде отурсак, иштебей отургандарыбыз көп аябай. Анан кийин ошол биз ушундай чечтик, тиги Кыргызстанды кое туралы дагы бияктагы жумушсуз калган. Бизде деген жаңы келгендер бар да, 3-4 айдан бери, 5 айдан бери жумушка кире албай калышты да. Тил билбей алар үйрөнүп, анан минтиче боореки эмеге туш болдук вируска. Ошол менен жумушка да кирбей калды. Мына ошолорго биз өзүбүз эле акча чогултуп, тамак багаш жеткирип, мына азыр да кыздар жеткирип кетишти. Азык түлүктүн баарын. Мына ошондой ар бир мигрант кайсы өлкөдө болбосун бири-бирин сурашып, бири-бирине чалышып жардам берип турса деген эмебиз. Жакшы тилектештик, Мөргүл эже, учурда ошо Каляриде канча биздин мекендештерибиз бар. Анан сиздер бири-бириңиздерден ал сураганда кандай? WhatsApp группа түзүп алгансыздар да? Же өзүңүздөрдөн бир чакан коомуңуздар барбы? Ооба, биякта деген 2 уюм бар. Кыргыздардын саны 2000ге жетип калды деп атат. Бул арал, Сардиния аралындачы. Анан ошол 2000дин 2 уюму бар, 2 чоң абдан жигердүү иштеген. Ошол бир уюмда мен дагы пресс катчы болуп жүрөм. Анан ошол биздин уюмда Унита Киргизия Сардиния деген уюмда, анда Эльмира Ноева жетектейт. Мына ошол уюмда биздин жана мүчөлөргө ушундай жардам берип атабыз. Анан тиги уюмдагылар да өздөрүнө жардам берип аткан, жардам берип атышат албетте. Анан жардам бергенде, Миргүл эже, жардам бергенде кандай жардамдарды берип атасыздар учурда? Баары эле үйдө отурат да. Ооба, ушундай проблема болуп атпайбы? Акча чогултканга да мүмкүнчүлүгүбүз жок. Биз жанагы Постапей деген карта ачып, ошого тиги акчаларды контуруп, бирок кээ бирлеринин көбү дагы айылдарда иштешет да. Алар деген азыр чалбай, почталардын баары жабык, почта аркылуу салалы десе. Ошон үчүн алар бир айда бир келгенде берип кетебиз деп атат. Анан мындай чогултуп эле атабыз акчаны. Ар ким алгандай эле берип атат да. Алына жараша. Мына ошону айтайын дегем. Анан баягы бир эки нерсени өзүм эми ойлоп койгомда, жанагы кайдыгерлик, анан кийин боорукерлик деген. Бул боорукерлик бул деген биз деген могу жардам берип атканыбыз бул мурун деле бар болчу да бизде, өзүңөр деле билесиздер туурабы? Ана азыр бул итальяндардан аябай боорукерликти көрүп атабыз да. Жана супермаркетке барып келдим деп атпайм, ошонун жанына эле соода кылганы киргенде кирип туруп, азык түлүктү сатып алып туруп, анан кийин дагы өзүнчө дагы сатып алып, анан ошону сыртка калтырып коюп кетип атышат. Анан аны баягы акчасы түгөнүп калган шарты начар адамдар, шарты начар адамдар келип алып атышат. Ошонун бирөөсү мындай ыйлап туруп айтты да, көчө телевизордон. Мурун дейт, аябай намыстанып аткан дейт, ушуну кантип барып алам деп. Анан кийин бирок деген айла жок, келип ушинтип алып атам. Ушундай берешен элдерге, ушундай боорукер элдерге абдан чоң ыраазымын деп тим эле телевизордон ыйлап айтып атат да. Ошондой эменелер ар кимдер үйүнүн жанына эле, терезесинин эшигинин жанына эле ошондой тамак аштарды чыгарып коюп атат. Адамдар абдан эле көп болуп атат туш тараптан. Анан эми мондай кызык эле нерсе да, ушундай өлкөдө да мына эмгиче биз карантинде канчадан бери отурабыз, дагы эле маскалар жетпейт, болуп эле ызы чуу болуп атат. Ошондой. Ал эми кайдыгерлик боюнча, кайдыгерликти мен ойлойм бул өзүмчүлдүк да бар го депчи, ушу өзүмчүлдүк, анан кайдыгерлик дегени бул дагы бир эмени окуй
болгон экен. Макул. Бул өзүмчүлдүк да эмес, бул менимче жоопкерсиздик дагы баары бириккен кээ бир адамдар болот эмеспи ушундай. Ушундай жаман учурда эшикке чыкпа, карантинде отур деген күндөн күнгө катаал болуп атат карантинде. Күндөн күнгө кошуп атышат катаал эмелердин баарын. Ошого карабай бир тетиги Сицилиянын бир айылындабы, бир шаарындабы бир жерде тиги эме ачып алыпты да. Чаштарач. Жабылган да анын баарычы, азыр жок да, парикмахерский тиги будун баары жабык, ал болсо бир гараж сыяктуу немеге барып алып, ошол жерден анан жана финанция, гвардия финанция дейт да, ошолор барып кармашыптыр. Бармаса кичинекей балдар отурат дейт кезекте. 2-3 чоң киши отурат, чачандырып атыптыр дейт да, ошону карабайсың. Мына ушуну мен айтат элем, бул деген эми азыр чачың өсүп же кеспей койсоң эми жок дегенде мондай хиппи болуп каласың да, анын эмнеси бар мисалы үчүн. Аман калса болду да, баш аман болсо болду да, эми муну түшүнбөгөн жанагы парикмахерди мен ойлойм, бул киши өзүмчүл эгоист, анткени эң биринчи иретте мен ойлош керек. Тегеректи ушуларга жугузбасам депчи. Анан кийин өзүңдү. Анткени сен тегеректе жакындарың бар, балдарың бар, оорукчан адамдар, мына ошолордун баарын жугузбаш керек да. Жана масканы дагы ошентип айтып атышпайбы. Анан мен могуреки жерге жөнөкөй салфетканы даярдап койдум да. Мисалы үчүн жөтөлүп чүчкүргөндө сөзсүз түрдө маска жок болсо жаптырып чүчкүрүш керек. Жөтөлүп чүчкүр. Эгер бул да жок болбосо, көчөдө же бир эмеде жүргөндө, мына биздин медиктерим могурекинин эмени көргөздү. Антип туруп жөтөлүп чүчкүргүлө дейт. Мына могурек баарына үйрөнүп алсаңар ушуну. Жөтөлгөндө да чүчкүргөндө да мындай эмес. Мына мондай жөтөлүп чүчкүрүш керек. Мына ушул кеңешти айтайын дегем. Маскалар боюнча дагы азыр эле жанагы вирусологдор айтып кетти. Мисалы үчүн машинада жалгыз баратсаң дейт, кереги жок дейт маска кийип алып анан машина айдаганың дейт. Жаныңда машинада эч ким жок, анан өзүңдү кыйнап масканы кийип эле кой. Же болбосо көчөдө баратканда дейт, жаныңда 1-2 метр алыс басыш керек. Эч жок болсо масканы камбай эле кой деп атат. Дүкөнгө, супермаркетке же аптекага барган жерибиз эле ошол да, супермаркет менен аптека, башка эч жерге бара албайбыз. Аны дагы үйдүн жанында 200 метр аралыкка чейин эле бара алабыз. Эме дейт. Анда сөзсүз түрдө маска кийесиң. Анан маска кийип туруп дагы жөтөлүп чүчкүргөндө баары жабышың керек мындай. Ошол бул сактануу, коргонуу биздин коргонуу эмес, бул башкаларды сактаган. Мына ошону айтам, боорукерлик, анан кийин жоопкерчилик деген эң биринчи иретте вирусту таратпаганга аракет кылыш керек да. Башка бирөөгө, ушул шаарга, көчөгө же болбосо жаныңдагыларга. Ошол бул кээ бир адамдарга адам бир майда барат нерсе сезилет, мындай чүчкүргөн мүмкүн аткин деген. Чындыгында бул деген абдан керектүү гигиена, санитария деген эң керектүү майда болсо дагы. Санитардык эрежелерди сактоонун жолдоруну бир катар көрсөтүп бердиңиз. Миргүл эже, туура айтасыз. Себеби бул нерсенин алдын алганыбызда гана биз оорунун алдын алып, жалпы эле ошо бизди ден соолугубуз үчүн кам көрүп аткан, өздөрүнүн өмүрүнүн бүт кайыл болуп, врачтар күнү түн дебей ошол ооруканаларда ошо карантинде ошол элдин баарын алдын алып, өздөрүнүн өмүрүнө кайыл болуп иштеп жаткан учур. Балким ушул нерсени, сиз айткан нерселердин баарына
биз туура так жасасак, сиз айткандай биз оорунун алдын алып, жеңгенге аракет кылмакпыз, Дагы бир нерсе ошо өзүң айткандай медиктерге азыр абдан көп неме карашыбыз керек, аларга жардам беришибиз керек. Медикке жардам бергенибиз бул өзүбүздүн эрежени туура сактаганыбыз эң биринчиси эле. Ошо үйдөн чыкпай отурган, эрежелерди катуу сактаган. Андан кийин жана мен өткөндө көптөн бери эки айдан бери ашык келатпадым беле, маска тиккиле, халат тиккиле, биздин колдон келет, биздин жеңил өнөр жайы. Мисалы үчүн Кыргызстанда абдан өнүккөндө. Колубузда бар. Мурун баягы тиги конгресстерге барып калганда Кыргызстанга биз мекендештер менен алар деле айтып калышчу, менин цехым бар, тигечү цехым бар, тиги эмем бар, дүкөнүм бар, ал бул деп. Мына жанагындай скафандрдарларды бүгүн карап атам да ушу. Медиктер кийип атпайбы? Кадимки эле жанагы клеенка сыяктуу эле эмеден тиги халат, капюшону менен комбинезондор тигилип, биздикилер тиксе болот ошону. Ооба. Мисалы үчүн биздин жана ошондой цехтери барлар ошондой комбинезонду тиксин. Ичинде халат жанагы шымы менен болсо, анын сыртынан ошол комбинезонду кийиш керек. Ооба. Мына ошону дагы бутуна дагы мисалы үчүн ошондой эле клеенка болобу же пластиктен болобу, ошондой эле мешочектерди тигиш керек. Мына ошентип кичине бизнеси да жүрө берет, ошону менен катар медиктерге да чоң жардам болот эле. Ооба. Ошону айтайын деген. Рахмат. Жалпы эле Италия өлкөсүндөгү анан сиздердин аралдагы Сардиния, ошо Каляри шаарындагы ошол Италия өлкөсүндө жүргөн мекендештерибизге ден соолук каалайбыз эже, оорубаңыздар өзүңүздөрдү, сиздер дагы ошол үйдө болуп, болушунча санитардык эрежелерди сактап, жеке гигиенаны сактап, тынч болушуңуздарга тилектешпиз эже. Ден соолукта болуңуздар. Атайын убактыңызды бөлүп, биздин жалпы эле ошо Супара онлайн радиосунда, Супара каналыбызда көрүп отурган мекендештерибизге өзүңүздү жакшы кеңештерди бердиңиз. Сизге чоң ыраазычылык билдиребиз эже, оорубаңыз, ден соолукта болуңуз. Рахмат, сиздерге баарыңарга чоң рахмат. Россия аймагында эмес, башка өлкөлөрдө дагы иштеп жүргөн мекендештерибиз бар. Алардын арасында бүгүн бизде Супара онлайн радиосунда, Супара каналында конокто өзүнүн жакшы кеңештери менен Миргүл Өмүралиева эжекебиз өзүнүн жакшы кеңештерин берип өттү. Жеке гигиена тууралуу, жалпы эле Кыргызстандагы абал тууралуу, дүйнөдө жүргөн мекендештер тууралуу, ошондой эле пандемия учурунда жалпы эле адам заты кандай сыноону баштан өткөрүп, эмне болуп атканы тууралуу өзүнүн жакшы пикирлерин айтып өттү. Андыктан биз менен түз эфирде чоң болуңуздар. Сиздерден келген суроолор болсо, кабыл тилектер болсо, же сунуштар болсо, окуп бергенге даярбыз. Биздин WhatsApp номерибиз 8925-9899 номерине байланышка чыксаңыздар болот. Ошондой эле 8916-031-7716 номерине WhatsApp номерден жазсаңыздар же чалсаңыздар, сөзсүз түрдө сиздер менен байланышка чыгып, сиздерден келген кабыл тилектер, балким сунуштар, балким жакшы кеп кеңешиңиздер болсо, жагымдуу маанай тартуулаган ой пикирлериңиздер болсо, сөзсүз түрдө биз менен байланышсаңыздар болот. Андыктан биз менен түз эфирден чогуу болуңуздар. Мен бул жерде биздин мекендештерибиз жазган каттар бар экен, аларды окуп өтөйүн. Гүлбайра Умарова деген биздин кесиптешибиз бар. Ал Ош шаарында Москвадагы мекендештер тынч болгула. Чет жердегилерге өтө кыйын болду чындыгында. Абдан жакшы кеңеш, тилектештик тууралуу пикирин айтты. Италиядагы кыргыздар да деги эле баары аман болушун дейт. Рахмат Гүлбайра, силер дагы Кыргызстанда аман болгула, үйдө отургула демекчибиз. Биз болсо эфирибизди андан ары уланталы. Бизди түз эфирден, Instagram баракчабыздан, YouTube каналыбыздан, ВКонтакте, Facebook, ошондой эле Telegram каналдарыбыздан көрүп отурган мекендештерибизге, жалпы эле мекендештерибизге ден соолукта болушуңуздарды каалайбыз. Биз менен чогуу болуңуздар, суроолоруңуздар болсо бизге түз эфир аркылуу комментарий менен кайрылып койсоңуздар болот. Албетте биз сиздер менен эфирде, түз эфирде отурабыз. Андыктан суроолоруңуздар болсо, албетте сөзсүз түрдө биздин WhatsApp'тан же
түз эфирдин астына жазсаңыздар болот. Так, биз андан ары эфирди уланттык. Бул жерде биз жана айтып өткөн өзүбүздүн ушул Россия то есть Москва шаарында көп жылдардан бери өздөрүнүн жакшы бир айылдык фонддорун түзүп иштеп келатышкан жакшы бир мекендештерибиздин өздөрүнүн айылдык фонду бар. Алар бир эле айылдык фонд эмес, ар бир райондун ар бир айылдын өздөрүнүн айылдык фонддору бар экенин өзүңүздөр билгендер бар араңыздарда. Андыктан бүгүн биз ошолордун бирөөсү Кызылбулак Кадамжай районуна тиешелүү караштуу Кызылбулак айылдык фондунун казыначысы Шерматов Муразбек Эргешевичке түз байланышка чыгалы. Мында эмесе түз байланыштан биз бүгүнкү ошо Мурастын ошо жалпы эле мекендештерге кандай учурда карантинге байланыштуу кандай жардамдарын көрсөтүп келатат. Албетте биз түз эфирден байланышка чыгып атабыз. Урматтуу Муразбек мырза, сиз түз эфирдесиз. Супар онлайн радиосунун Супар каналында суроолоруңуздар болсо даярдап турсаңыздар болот, урматтуу мекендештер. Муразбек мырза, сиз Супар онлайн радиосунда коноктосуз. Учурда сиздер Москвада түзүлгөн Кызылбулак айылдык фондунун жетектеп казыначысы болуп келатат экенсиз. Ошол учурдагы абалга байланыштуу Москвадагы мекендештерге жардам көрсөтүп келатканыңыз тууралуу угуп жүрөбүз. Маалыматтарды өзүңүздөр таратып жүрөсүздөр. Ушул тууралуу жалпы эле мекендештерге ой бөлүшүп кетсеңиз. Сиз түз эфирдесиз, айтып берсеңиз болот. Жалпы эле мекендештерге ошол Кызылбулак фонду тууралуу, анан учурдагы абалга байланыштуу кандай жардамдарды көрсөтүп келатасыздар? Бул тууралуу ой бөлүшүп кетсеңиз болот. Кызылбулак фонду мекендештер үчүн Москва жана Подмосковьядагы биздин жарандагы Кызылбулактарга ар кандай жардам беребиз. Негизинен мигранттарды колдоо максатында, мисалы Кыргызстандан келгенге авиабилет алууга же болбосо азыркыдай кырдаал курчуп кетсе, мисалы азыр бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп калсаңыздар, бар жок иштер жабылып, токтоп турабыз. Ушундай учурда квартплата бере албай калышыбыз мүмкүн. Эгер жегенге акча жок болуп калышы мүмкүн. Ошондой учурда ыкчам ушул тириликке жеткидей болуп, жаран кыйналып калгандай болуп, кайтарымдуу негизде жардам беребиз. Жардам берүүнүн шарттары азыркы кырдаал өзүнүн нугуна түшкөнгө чейин эч кандай требование жок, бирок бүт баардыгы ишке чыгып, официальный рабочий день башталгандан баштап 2 ай бөлүп, бул деген сөз 60 күнгө эч кандай процентсиз кайтарымдуу негизде керектүү акчаны бергенге даяр. Ушундай негизинен биздин жумуш топтун решениясы менен ушундай азыр ыкчам чечим чыгарып, ушундай неме кылабыз. Ар кандай эле да биз кандай деп айтсам, буга чейин жардам көрсөтүүнүн жобосу кичине башкачараак эле, азыр өзгөртүү киргиздик, кырдаалга байланыштуу. Жеңилирээк дегенде кандай, эгер жаран чын эле кыйналган болсо, биздин төрагага же болбосо зам төрагага же болбосо казыначыга чалып, кырдаалды түшүндүрүп айтып, кайрылса жардам беребиз ар бир эле немеге. Так, учурда сиз айтып өттүңүз, кайтарымдуу түрдө деп айтып атасыз. Бул боюнча кененирээк айтып өтсөңүз. Мисалы, мекендештерибиздин арасында квартплата деп айттыңыз, же азык-түлүк жагынан жардам бергенде, эми кайсы учурга чейин сиздер ушул мөөнөтүн коюп бератасыздар? Мөөнөтү азыр кырдаалга байланыштуу официальный рабочий день башталганга чейин эч кандай мөөнөт жок, бирок рабочий день башталгандан кийин 2 ай 60 күнгө. Себеби элде ишке чыгып
айлыкка жетишпей бир жерлерде акча задержка болушу мүмкүн. Ошондой жактарын карап туруп кайтарымдуу негизде 2 ай мөөнөт менен жардам берилет. Әбден кайрылган жаранга эгерде биздин жаран болсо, айылдын жараны болсо, төшүк берилет. Эми бул боюнча сиздерге кайрылган мекендештериңиздин арасында канчосуна ушундай жардамдар алышты сиздердин фондуңуздардан? Бүгүнкү күндө бир жаран алды, ито 2 саат болду кайрылганында. Азыр челер кырда жок. Булай толук түрдө эме болду, эми зөйлөбүз эми болот болуш керек кайрылуулар. Себеби уже элдер акчасыз ишсиз үйдө отуруп болушу мүмкүн деп, ушундай неме болушу мүмкүн деп анализ кылабыз да. Калгандагы бүгүнкү күндө бир жаран кайрылат. Канча суммага чейин жардам көрсөтөсүздөр? Муктаждыгына карап, ким кандай акчага муктаж болсо, бирок биз ойлойбуз 10 000 сомго чейин деп максимально. Жер ишкенге. Эми бул жерде дагы бир суроо бар экен, урматтуу Мурас мырза. Бул жерде ошол айылдык фонддор дейт, өздөрүнүн айылдаштарына эле жердештерине гана жардам береби же деген ушундай суроо бериптир. Гүлбайра Омарова деген уштун кабарчыбыздын бири. Же балким сиздер өзүңүздөрдүн жердештериңизден сырткары дагы жардамга муктаж адамдарга жардам бергенге мүмкүнчүлүгүңүздөр барбы? Биздин жердештерден сырткары жардам бергенге именно фонддон эмес, бирок бизде коом деген бар, жалпы Кадамжай районунда өзүңүздөр билесиздер, фонддор көп. Бизде координационный кеңеш деген бар, ошол жака маселени салып келет. Эгер кайрылган жаран ким болбосо муктаж болсо, жардам бергенге мүмкүнчүлүк бар. Бирок бул уже бир жалгыз биздин Кызыл Булак фонду эле эмес, маселени көптөп чечкенге аракет кылабыз. Бизде Кадамжай району боюнча Москвада аталган 63 фонд бар, ал жакта координационный кеңеш деген бар. Ошол жака маселе салынып, ошол жарандын муктаждыгы кандай, ошого бүт каралып чыгып, анан жардам берилет. Жакшы. Маегиңизге рахмат. Оорубаңыздар, ден соолуктуңуздар. Карантин болгондуктан үйдө отурушуңуздарды сиздерден да суранып кетебиз. Санитардык эрежелерди сактап, антисептикти колдонуп, маска тагынып, ошо жеке гигиенаны сактаганга аракет кылып жүрүңүздөр. Оорубаңыздар, ден соолуктуңуздар, ийгиликтерди каалайбыз. Аман-тынчылыкта көрүшөлү. Рахмат маегиңизге. Ошол Кадамжай районуна тиешелүү, Кадамжай районуна караштуу Кызыл Булак айылдык фондунун казначысы Шерматов Муразбек Эргешевич болду. Суроолоруңуздар болсо дагы да биздин түз эфирдин астына комментарийлер менен кайрылып калсаңыздар болот. Сөзсүз түрдө сиздердин суроолоруңуздарга жооп бергенге даярбыз. Андыктан биз менен түз эфирде чоң болуңуздар деп дагы да айта кетебиз. Анда эмесе бизде суроолор бар экен. Бул жерден мен дагы бир адамга байланышка чыкканга аракет кылайын. Себеби Москвада отурган мекендештерибиз учурда үйдө отургандыгына байланыштуу кандай отурушат, ал тууралуу негизи эле кимдин кандай жакшы сунуштары, жакшы маанай тартылган кеңештери болсо сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Биз андыктан бул жерден азыр мен комментарийлер бар экен, окутойм. Элиза Кошкор кызы ЛТРде, ЛФМде, анан ушундай эле жалпы эле коомчулукта активдүү кыз, журналист кызыбыз Элиза Кошкор кызынын комментарийи бар. Амандык болсун, мекендештерибиз да эсен болушсун дейт. Рахмат Элиза, рахмат Гүлбайра силерге. Силер да Кыргызстанда туруп тынч отургула, үйдө отургула деген жакшы бир кеңештерди айта кетели. Азамат Шамшидов деген оштон биздин инилерибиз, азаматсыз дейт. Телефондо өзүңүзгө жылдырыңыз көрүнбөй атат дейт. Мен мекендештерге кайрылып атабыз, себеби бул жерде Инстаграмдан, Фейсбуктан, ошондой эле YouTube каналыбыздан бизде түз эфир тартып аткан үчүн болушунча бизде видео камерамен дагы түз эфирден тартып аткан учур бар. Миргүл эженин бул жерде ошол
Мурастын видеолору өздөрүнүн көрүнбөй калганын себеби мен бул жакта биздин камерага туштап туруп тартып аткан, көрсөтүп аткан үчүн муну биздин YouTube каналыбыздан көрүп атышат. Учурда ушу YouTube каналыбыздан дагы көрсөңүздөр болот. YouTube каналыбызда Супар АТV десеңиздер, ал жакка подписка болуп коюңуздар, сөзсүз түрдө жазып койсоңуздар, ал жактан күндүгү жаңылыктарды көрүп турганга мүмкүнчүлүк болот. Албетте сиздерге кат келип турат. Эмне жаңылыктарды жүктөгөн болсок YouTube каналыбызга. Андан сырткары ушул бул жактан көрсөтүп аткан мен түз эфирде сиздерге да көрсөтөйүн деп өзүм ноутбугумдан түз эфирге чыгып атам. Ал жакта түз эфирде бул жерде менде 3-4 телефон, камералар түз эфирде тартып жаткан учур. Ошондуктан сиздерге так көрүнбөй, туура толук көрүнбөй атканын себеби ушунун. Бул ушул эле видео аналогун ушул YouTube каналыбыздан көрө аласыздар. Анда ушул бүгүнкү биздин түз эфирге чыккан Мурас мырзанын ошондой эле Италия өлкөсүнөн бизге түз эфирге чыгып өзүнүн жакшы кеңештерин берген Миргүл Өмүралиева эжекебиздин өздөрүнүн жакшы кеңештерин ошол жактан толук түрдө өздөрүнүн да көрсөнгөн видеосун көрсөңүздөр болот. Албетте Кайрыниса Кошматова деген эжекебиз Москва шаарында Facebook баракчасында бизге жазып аткан комментарийлерди окуп атам. Азыр комментарийлер жаңы жазып аткан комментарийлер болгон үчүн бул жактан мага көрүнбөй калып жатат. Так. Ассаламу алейкум Айзына, кандайсың? Ден соолугуң жакшыбы? Азаматсың, алтын сиңди барбы? Аллахым жерде комментарийлер жазылган сайын көтөрүлүп кетип, мен окуганча эле Аллахым жакшылыктарын жандасын баарыбызга дейт. Амин. Рахмат Кайрыниса эжеке. Бул жерде дагы калуу тилектер бар, сунуштар бар балким. Гүлбайра Умарова дагы жазаттыр. Алыста жүргөн мекендештер бири-бириңерди колдоп, ушинтип моралдык жактан болсо да жардамдашып турганыңарга рахмат, ийгилик. Мажына жетет. Рахмат силерге дагы, ийгилик. Үйдө отургула бизге көрсөт деп эле кыйнап жаткан турбайбызбы? Жазылабыз YouTube'га. Албетте жазылыңыздар. Нурзида Абидинова деген мекендешибиз жазып атат. Жана Өмүралиева эженин жөтөлгөндө, чүчкүргөндө мынтиш керек дегенин көргөзбөдүңүз. Өзүңүз көрсөтүп бериңиз эми. Мен өз телефонуман көрүп алыпмын. Италиядан сүйлөгөн Миргүл эжеге салам. Сиздин ишиңизге ийгилик. Нурзида айым, рахмат сизге. Бул жерде мен Миргүл эже кандай алдын алыш керек, чүчкүргөндө кандай кылыш керек, жөтөлгөндө кандай кылыш керек, коомдук жайларда өзүн кантип алып жүрүш керек экендиги тууралуу айтып өттү. Нурзида айым, эгерде Facebook'тан азыркы учурда түз эфирде көрүнбөй аткан болсо, муну дагы бир айта кетейин. YouTube каналыбыздан Супар АТV деп издесеңиз, жашыл мындай фон чыкса, ушундай жазуу чыкса, бул биздин каналыбыз болот. Жазылып койсоңуз болот албетте. Ошол жактан Миргүл эженин дагы өзүнүн толук видеосун көрүп, кандай көрсөткөндөгү инструкциясын өзүңүздөр көрүп алсаңыздар болот. Бирок ага чейин мен көрсөтүп койсом болот. Бул жерде чүчкүргөндө жана жөнөкөй эле биз күнүмдүк колдонуп жүргөн мондай кагаз салфетканы алып туруп, ошо чүчкүргөндө оозунун мурдун тосуп туруп чүчкүргүлө деп көрсөткөн болчу. Андыктан ошол санитардык жеке гигиенанын эрежелерин туура колдонуп, туура пайдаланып, өзүбүздү COVID-19 вирусунан сактанганга аракет кылалы. Ал эми биз эфирде андан алы уланталы. Азамат Шамшетов, мен эле тиктеп отургандай болуп атасыз дейт. Албетте ар бириңиздерди карап отурам. Сөзсүз түрдө сиздерге жакшы маанай тартуулап, жакшы жаңылыктар менен болушунча элге позитивдүү, жагымдуу, пайдалуу кеңештер менен ой бөлүшүп туралы деп түз эфирде отурабыз. Супар онлайн радиосунда, Супар каналында андыктан биз менен чогулуңуздар. Албетте сиздер менен чогуу. Нургазы Кадыров деген биздин эмес бар. Ушул Катарынжай районунун Кызыл Булак фондунун мурдагы жетекчилеринин бири болчу. Азыр учурда, по-моему, азыр деле жетекчи болсо керек. Эгер туура эмес айтсам кечирим сурайм. Нургазы
ишиңизге ийгилик, кандай сечилет, рахмат. Биз жакшы иштеп атасың. Бул жигитибиз фармацевт, аптекаларда иштейт. Учурда бул жигитибизге дагы кеп кеңешиңиздер менен, то есть кеңеш сураңыздар келсе кайрылсаңыздар болот сөзсүз түрдө. Ал эми биз эфирибизди андан ары уланталы. Чындыгында бул жактан жазып жаткан мекендештерибиздин каалоо тилектери же сунуштары көп. Мен окуп атам, бул жерде жетишпей, ар бир нерсеге жетиш бир аз кыйыныраак болуп калат. Урматтуу мекендештер, сиздер түз эфирдесиздер. Мен Москвадагы Россиянын аймагында жүргөн мекендештерге дагы да болсо бир жакшы бир маалыматты бөлүшүп өтөрөйүн. Жакшы маалымат дегенде пайдалуу маалымат бул. Эгерде сиздерде бир ден соолугуңузда да болот, бир эле ошо качан жөтөлүп же качан ошо кургак жөтөлүп же ич ооруп температура болуп, андан башка деле ооруп аткандар, жаздын алдын алып ошо аллергия болуп ооруп аткандар бар, жаз келгендиги үчүн ар кандай ооруларга туш болуп аткандар бар да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө эле мен ушул вирус менен ооруп калыпмын деп кабатыра албастан, кандайдыр бир оорулардын алдын алыш үчүн Москвада телемедицина, Россиянын аймагында телемедицина деген уюштурулган медицина кызматкерлеринин жардамы. Бул жерде мен 2 номерди дагы да бүгүн да кайталап өтөйүн. +7 495 870 45 09 номери, ошондой эле +7 495 870 45 10 номерлерине чалсаңыздар, өзүңүздөргө мисалы башыңыз оорутат, ичиңиз оорутат, тишиңиз оорутат, же болбосо дагы бир жөтөлүп атасыз, жөн эле бир башка оорулар менен дагы ооруп кайрылган учур болот да, же дагы бир кандайдыр бир кеңештерди, ден соолугуңуздарга тиешелүү кеңештерди алам десеңиздер, сөзсүз түрдө ушул 2 номерге чалып, кеңештерди алсаңыздар болот. Видео менен дагы көрүп, өзүңүздөр мындай ден соолугуңуздардын абалы тууралуу айтып берсеңиздер, биздин ошол Россиянын аймагында жүргөн мекендештерибиз бул кызматтан пайдаланганга албетте болот. Албетте бул чалуулар бекер, акысыз. Ошондой эле most.ru сайтына кирсеңиздер, ушул эле кызматты ошол жерден өзүнүн каталогтон издеп таап, ушул кызматты байланышка чыксаңыздар болот. Андыктан биз эфирди андан ары уланталы. Нуриман Жолдошев 1988 деген ошо Instagram колдонуучубуз жазаттыр. Ийгилик каалайм дейт. Кылычев Кайрат 92, Штора Бархат Амина 28-03-28. Салам деп салам жолдоп атышыптыр. Салам. Жалпыңыздарга салам, сиздерге да ийгиликтерди каалайбыз. Оорубаңыздар, үйдө зерикпей отуруңуздар. Жакшы кинолорду көрүп, жакшы маанайды тартуулаган, болушунча маанайды көтөрө турган кино тасмаларды көрүшүңүздөрдү каалайбыз. Ушундай эле анекдотторду окусаңыздар болот, скетч шоуларды көрсөңүздөр болот, мыскыл тамашаларды көрсөңүздөр болот. Ошондой эле жакшы китептерди окусаңыздар болот. Албетте биз сиздер менен жакшы маанайды тартуулаган видеолорду дагы бөлүшүп турганга аракет кылабыз. Суроолоруңуздар болсо түз эфирден жазып берсеңиздер болот. Сөзсүз түрдө жообуңуздарды аласыздар деп ишендирип кете алабыз. Анда эмесе биз эфирди андан ары уланталы. Бул жерде бизден түз эфирге жазган дагы мекендештерибиз бар экен, аны окуп өтөйүн. Амандык болсун, мекендештерибиз да эсен болсун деп муну айтып өттүм окшойт сиздерге. Мүмкүн болсо влажный салфеткага чөчкүрсө ошол жакшы деп Азамат Шамшилов менин инилерим жакшы кеңештерин берип атат. Албетте кеп кеңешиңиздер болсо сөзсүз түрдө бул жерден жазып койсоңуздар, башка мекендештерибиз дагы окуп койгонга мүмкүнчүлүк. Муну тартуулаган Супара каналы менен, Супара онлайн радиосу менен чогулуңуздар. Биздин каналды Инстаграмдан, Фейсбуктан, Ютуб каналдан, ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм каналдарыбыздан Супара ТВ, Супара каналы деп издесеңиздер, сөзсүз түрдө ал жактан дагы көрсөңүздөр болот. Түз эфир менен кайрадан жолугушканга чейин саламатта туруңуздар, оорубаңыздар, жеке гигиенаны, ошондой эле санитардык эрежелерди сактап үйдө отуруңуздар. Зарылчылык болсо көчөгө чыкпайлы, үйдө жеке гигиенаны сактап, тазалыкты сактап үйдө болушуңуздарга тилектешибиз. Ден соолукта болуңуздар, аманчылыкта көрүшкөнгө чейин.